Мухаммадкалый Дөшекевич, Кыргыздын жакшы сөзү бар. Тону жокко өзүм барам, тону жокко салам айтам, өтүгү жокко өзүм барам депчи. Жайды жайлай мен жогорку кеңеште өкүлү жок аймактардын баардыгын кыдырып чыктым. Чоңалай, Чаткал, Актала, Нарын, Московский район түпкө гана барган жокмун. Курманбек Сапарович бар экен аяктан. Анан ошол жактагы элдин көйгөйүн угуп, бүгүн сизге ошолорду айтайын дедим. Сиз өзүңүз жазып алсаңыз. Чоңалай деген сиз барып кеткен экенсиз. Сизден кийин мен барып кеттим. Ошол жерде ачык суу деген айыл бар. Мектепке кирсек, мектептин ичинен сырт көрүнөт. Илгери биз Сакманда койлорду кушеткага алып туудурчу элек го. Буржуйка коюп, ошентип буржуйка менен окутат. Билим берүү министрин ушул жерден айттым эле, барып кетиңиз деп, жол кере таппай атабы, же жолу чыкпай атабы бара албай атат. Ушуну бир карап койсоңуз, анан ушу Чоңалай районунда Маданият үйү жок экен. Биз ошо Маданият үйүндө Жанар ака фельдвер сабалдар менен барып жыйын өткөрдүк, үстү кылайын деп турат да. Экинчи, сиз жакшы билесиз, биз бала кезде лимонад менен ак суу ичебиз. Ошол ак сууда, ак суу билесиз да. Кепер арык, чоң арык, мураки, ак торпок, анан кызыл дыйкан. 5 айылдын 5 жылдан бери таза суусу жок отурат. 30 миллион сомго проект менен айылдын чекечегине суу алып келген, андан бери суу алып келген жок. Илгери булар ак сууну жатып ичкенде биз сатып ичебиз да. Азыр биз жатып ичип алсак эле сатып ичип атат да. Ошол таза суу маселесин караңыз. Дагы бир маселе бул Нарынга баргам. Нарындагы бул жогорку кеңеште өкүлү жок экен, депутаты жок экен. Эгемендик алгандан бери ушул жерде бир дагы мектеп, бир дагы бала бакча пайдаланууга берилбептир. Сиз билесиз да, эки президент окуган Чкалов мектебин. Роза Исаковна дагы Аскар Акаевди ошол жерден билим алышканда. Бир жак корпус аварийный, МЧСтин заключениеси бар экен. Анан башка эки мектепти билесиз. Бирөөсү болсо дүкөн болчу да, бирөөсү болсо аткан болчу. Ошол жерде балдар окуп атат. Ушу Теңиртоонун өзүңүздө Теңиртооңуз бир мектепти суранышты барган. Ушу жок дегенде бизге борборго бир мектеп куруп берсин. Чаткалдын Каныш каялындагы мектептин артын жыгач менен тирип коюптур. Ошону көргөзүп, мына ушуну көрүп өкмөт башчыга айтып барыңызчы деп, анан Чаткалдын акими 7-жыл отурат дейт ошол жерде. Ал чарчабаса дагы эл чарчап калыптыр адан. Ошонун маселесине бир карап көрүңүз. Дагы бир маселе Актала. Акталанын эми жолун сиз деле көрдүңүз болуш керек. Биз барардын алдында президентибиз барып кеткен экен. Атаң көрү асфальттай салыптыр, тешиктерин баарын жабап салыптыр, бирок ар жагы чаң чыккан жатат. Анан Тоголок молдонун мечити, Тоголок молдонун эски үйү жаанын алдында калып сакталбай турат. Ошо Маданият министрлиги ушул Тоголок молдонун атабыздын деле барып туруп жайын көрүстөрүн бир көрүп койбойсуңарбы? Ошонун музейин, мечитин көрүп койбойсуңарбы? Эмки жылы 150 жылдык мааракеси болот экен. Ошону планга киргизип коюңуздар. Мына бюджетти биз бекеттик эмес, титулду сиз бекеттик экенсиз да. Ушул 4 сунушумду айтам, Мухаммадкалый, өзүңүз көзөмөлгө алыңыз. Рахмат. Жазып алдым. Баарын жазып алдым.